Assalamu alaikum, hurmatly Жалал-Башардың тұрғындары жана қонақтары, ошондой эле адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, кейтирлери, достору. Мына азыр Жүсүп Абдрахманов көчөсүндө бара жатам. Тротуар тууралуу анча бир нече жолу тартып чыгарганбыз. Акыры муну 2 миллиард бюджет, республикалык бюджеттен келген акчанын алкагында иштер башталыптыр. Мындай мазгалар жолго коюп алат. Машиналарны азыр мына ушул Байзаков Ленин көчөсүнөн баштап Байзаков көчөсүгө чейин баштап иштер башталыптыр. Азыр муну силер көрүп жаткандай аркыны лотокторду коюп баштаптыр. Кийин тротуарды жасаса керек. Азыр бул карагыла жолго коюп атыр. О, байкелер өткөлөр. Не жолго коюп койгонсуңар машиналарды? Ассаламу алейкум. Айбек Таксыр, кандайсыз? Жакшысызбы? Иштер жакшы. Ассаламу алейкум. Башталыптыр да бул жерде иштер. Сиздин менетиңиз о? Жа, мен азыр 2 миллиард это. Айбек мырза, ушул как-то бир столбик коюп койсо болобу ушул? Өтө албайсың да. Могул машиналар тротуарга коюп алганда мындайга кырсаңыз. Азыр мындай болду. Ана тротуар баштап көрдүңүзбү? Азыр мунун үстүнөн бетон куюп, менен тротуар өтүп кетет. Полный, да? Сквозной өтүп кетет. Вообще круто. Себеби өтөйүн десең, эми адамдар шукенде это бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт экен. Азыр лотос коюлу, аркасына тротуар түшөт. Всё отлично, жакшы это. Ну тартып атам, кийин чыгарам, макулбу? Мактап чыгат, Мактап чыгарып атам, муну иш башталыптыр деп атам. Биз канча 2-3 жылдан бери биз жана кылып аткан, суранып аткан Кудайым муну деп бериптир бизге. Ладно, макул болчу. Мына тротуар, бул жерлерге тротуар жасалып, машина коюлбай калат экен буюрса, ошондо адамдарды жүрүүчүлөргө жанагы болот. Ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Болосо могу көрүп атабыз. Майли азыр тротуар оңдолуп атыр. Башка күндөрү да мында коюлуп атат да жолгочу. Мына российский номер экен. Россияда жанагы кылып правила менен жүрүп Кыргызстанга келгенде эле правиланы унутуп калабыз. Эмнеге? Мына аялдардын турмаканасы. Мына анча жерди чукулап, бузуп, мына бүгүнкү күндө тротуар салынып атыптыр. Мына Ленин көчөсүнөн Жүсүп Абдрахманов көчөсүндө Ленин көчөсүнөн баштап Байзаков көчөсүгө чейин мына тротуар болот экен. Машалла. Мына куюлуп атат. Эми суу баспаса керек, билебиз, эсиңерде болсо, жамгыр жааганда эле могул жерлер көл болуп, лай болуп, жанагы баса албай калат элең да. Мен дал ошондой шаардын бийлигине, гаилерге кайрылып келет деп эле. Мына остановка запрещена деген знактан кийин могул жерде билесиңер, базар коргон Кошкарта бүргөндүнүн таксилер туруп алат ичке кирүү. Ушул жерде могу көрүп атасыңар, өз каалаган жерге ортого дагы токтоп. Токтосо болот, бияка токтосо болот. Аксакал алып кишкен аксакал эле. Эми ушундай бизге үлгү боло турган аксакал кишилер ушундай бузуп атса калгандарга учуп байлап кое берели. Мына бүгүнкү азыр Ленин көчөсүнө кетип атабыз. Азыр силер көрүп аткандай
Эки жакка лоток коюлуп атат. Могу Ак Бата супермаркет ресторанды алдыга дагы тротуар курулуптур. Сонун иш болуп атыптыр. Эми бул азыр технический канал инфраструктурасын жасап атабыз дейт бул көчөлөрдө. Ошого бир аз өңгүл казылган. Бирок ушул иштер бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде басып чыгабыз дейт асфальтты. Муну Жалал Абад шаарынын кире бериштен Байыл базардан баштап Горгазга чейин бир полотно басылат экен. Могу 7-каналды ордуга Карагат отель деген ачып алыптыр да. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын тургундары электромобилдериңер бар же Жалал Абад шаар коноктору өтүп калсаңар электромобиль болсоңор могу Бензо деген заправкада электр кубаттоо станциялары бар, оны экөө, 1-2. Ушул жерге кирип, тез зарядка кылып алсаңар болот автоунааңарды. Мына азыр Байыл базарга кирип келе атабыз. Ушул жерден Жалал Абад шаарынын чек арасы өтөт. Эми биз Сузак районунун территориясына кирип келдик. Барыңарга рахмат.